28-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдарына мындай деп буйрук бер. Алар мага курмандыктарын, нан курмандыктарын жыты мага жаккан курмандыктар катары өз убагында алып келип турушсун. Аларга дагы мындай де: Теңирге мындай курмандыктарды алып келишсин. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок 1 жылдык 2 козу алып келишсин. Бир козуну эртең менен экинчи козуну кечинде алып келишсин. Нан курмандыгына сыгылган зайтун майынан гиндин 4/1 бөлүгүндөй өлчөмдө кошулган эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келишсин. Бул жыты Теңирге жаккан, ага арналган дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандык. Синай тоосунда ушундай курмандык чалынган. Ар бир козу менен кошо гиндин 4/1 бөлүгүнчөлүк куюлуучу курмандык алып келишсин. Куюлуучу курмандыкка алып келген шарапты Теңирге арнап ыйык жайда куй. Жыты Теңирге жаккан курмандыкка экинчи козуну кечинде алып кел. Аны эртең мененки козуну алып келгендей, нан курмандыктары менен, куюлуучу курмандыктары менен алып кел. Ишемби күнү болсо эч кемчилиги жок 1 жылдык 2 козу алып келгиле. Аны менен кошо зайтун майы кошулган эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун жана куюлуучу курмандык алып келгиле. Бул курмандык дайыма чалынуучу, бүтүндөй өртөлүүчү курмандык менен куюлуучу, курмандыктан тышкары ар бир ишемби сайын чалынуучу, бүтүндөй өртөлүүчү курмандык. Ай жаңырганда да Теңирге арнап бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңарды алып келгиле. Бодомалдан 2 букачар, кемчилиги жок 1 кочкор жана 1 жылдык 7 козу. Ар бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун. Ар бир козу менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Бул курмандык жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандык. Бир букачар менен кошо куюлуучу курмандыкка жарым гин шарап, бир кочкор менен кошо 3/1 гин шарап, ар бир козу менен кошо 4/1 гин шарап алып келгиле. Бул курмандык жылдын баардык айларында ай жаңырган сайын бүтүндөй өртөлүүчү курмандык. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан тышкары, күнөөңөр үчүн чалынуучу курмандыкка Теңирге арнап бир текени куюлуучу курмандык менен кошо алып келгиле. 1 айдын 14 күнү Теңирдин Пасах майрамы, ошол айдын 15 күнү майрам, 7 күн ачыткысыз нан жегиле. 1 күнү ыйык чогулуш өткөргүлө, эч кандай жумуш кылбагыла. Теңирге арнап бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка 2 букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу чалгыла. Алар эч кемчилиги жок болсун. Бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, бир кочкор менен кошо эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Ал эми 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 теке жетелеп келгиле. Буларды дайыма эртең менен чалынуучу, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан тышкары алып келгиле. 7 күн бою так ушундай кылып алып келгиле. Бул нан курмандыгы жыты Теңирге жаккан курмандык. Бул курмандыкты дайыма чалынуучу, бүтүндөй өртөлүүчү курмандык менен куюлуучу курмандыктан тышкары алып келиш керек. 7 күнү да ыйык чогулуш өткөргүлө, эч кандай жумуш кылбагыла. 1 түшүм жыйнаган күнү Теңирге жаңыдандан нан курмандыгын алып келгениңерде, жумалар майрамыңарда ыйык чогулуш өткөргүлө, эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка 2 букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу. Ар бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 теке алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары бул курмандыктарды куюлуучу курмандык менен кошо мага алып келгиле. Алардын эч кемчилиги жок болсун. 71 забур. О Кудай, падышага өзүңдүн өкүмүңдү, падышанын уулуна өз чындыгыңды бер. Ал сенин адамдарыңды, бейбечараларыңды сотто адилет соттосун. Адамдарга тоолор тынчтык, адырлар чындык алып келсин. Ал элдин жакырларын туура соттосун, кедейлердин балдарын сактасын, зулумдарды тыйсын. Күн менен ай турганда муундан муунга Кудайдан коркушсун. Ал чабылган шалбаага жааган жамгырдай жаасын, жер сугарган тамчылардай тамсын. Анын күндөрүндө адил адам гүлдөйт, асмандагы ай өтүп кеткенче тынчтык өкүм сүрүп турат. Ал деңизден деңизге чейинки жерди жана дарыядан жердин акырына чейинки аймактарды ээлейт. Анын алдына чөл эли жыгылып таазим кылат.
Анын душмандары топурак жалашат. Таршиш менен аралдардын падышалары ага алым беришет. Аравия жана Шеба падышалары белек алып келишет. Ага бардык падышалар табынышат. Бардык элдер ага кызмат кылышат. Анткени ал жардам сурап кыйкырып жаткан алсызды жана жардамчысы жок эзилгенди куткарат. Жакырга жана байкушка райым кылат. Байкуштардын жанын куткарат. Алардын жанын кара ниеттерден, зордук зомбулуктан куткарат. Анын көз алдында алардын каны кымбатка турат. Ал жашай берет. Ага Аравиянын алтындарын берип турушат. Ал үчүн тынымсыз сыйынып турушат. Ага ар күнү бата берип турушат. Жерде да тоодо да нан мол болот. Анын жемиштери Лебанон тоосунун токоюндай шуудурайт. Шаарларда эл жердеги чөптөй жайнайт. Анын ысымы түбөлүккө сакталат. Асмандагы күн өтүп кеткенче анын ысымы муундан муунга айтыла берет. Ал аркылуу элдер баталышат. Бардык элдер ага алкыш айтышат. Кудай Теңир, Исраилдин Кудайы, укмуш кереметтерди жасаган жалгыз өзү даңктала берсин. Анын даңктуу ысымы даңкталсын. Анын даңкына бүт жер жүзү толсун. Омин, омин. Жышай уулу дөөттүн сыйынуулары бүттү. 19-бөлүм. Мисир жөнүндө пайгамбарчылык. Мына Теңир жеңил булутка отуруп алып Мисирге келе жатат. Жана анын жүзүнөн Мисир буркандары титрейт. Мисирдин жүрөгү түшөт. Мен мисирликтерди өздөрүнө каршы куралдандырам. Ошондо бир тууганга каршы, дос доско каршы, шаарга каршы, падышага каршы салгылашат. Ошондогу Мисирдин руху алсырайт, алардын кеңешин бузам. Ошондолар буркандарга, сыйкырчыларга, өлгөндөрдү чакыргандарга, төлгөөчүлөргө кайрылышат. Мисирликтерди райымсыз өкүмдардын колуна салып берем. Аларга катаал падыша бийлик кылат дейт Теңир. Себайот Теңир. Деңиз суулары соолуйт, дарыя какшыйт. Өзөндөрү сасыйт, Мисирдин каналдары какшыйт, жылгындары менен камыштар куурайт. Дарыянын боюндагы талаалар, дарыянын жээктери, дарыяны бойлото эгилгендин баары куурайт. Шамал учуруп жок болот. Балыкчылар ыйлашат. Дарыяга кайырмак салгандардын баары боздошот, сууга тор жайгандардын ындын өчөт. Зыгыр иштеткендердин, ак кездеме токуучулардын айласы кетет. Тосмолордун негизи талкаланат. Тирүү балык кармаган тору бар адамдардын баарынын көңүлдөрү чөгөт. Соан башчылары акылынан ажырашты. Фараондун акылдуу кеңешчилери берген кеңеш маанисиз кеңеш болуп калды. Силер фараонго: "Мен акылмандардын уулумун, байыркы падышалардын уулумун" деп кантип айтасыңар? Эми алар кана сенин акылмандарың, алар сага айтышсын. Себайот Теңирдин Мисир жөнүндө кандай чечим чыгарганын билишсин. Соан башчылары акылдан адашышты. Ноп мырзалары алданып калышты. Анын уруу башчылары Мисирди тескери жолго салышты. Теңир ага мас кылуучу рухту жиберди. Өз кусундусуна оонаган мастай кылып, алар Мисирди бардык ишинде адаштырышты. Мисирде башта, куйрукта, пальма бутагы да, камышта эч нерсе кыла албайт. Ошол күнү мисирликтер аялдарга окшоп калышат. Себайот Теңирдин аларга көтөрүлгөн колунан коркуп титирешет. Жүйүт жери Мисирдин үрөйүн учурган жери болуп калат. Жүйүт жөнүндө эстеген адам Себайот Теңирдин Мисирге чыгарган өкүмүнөн титирейт. Ошол күнү Мисир жериндеги 5 шаар Канаан тилинде сүйлөп, Себайот Теңир менен ант берет. Алардын бири Күн шаары деп аталат. Ошол күнү Теңирге арналган курмандык чалынуучу жай Мисирдин ортосунда болот жана Теңирге арналган эстелик анын чегарасында болот. Ал Мисир жеринде Себайот Теңир жөнүндө эскерткен белги жана күбөлөндүрүү болот. Анткени алар Теңирге эзүүчүлөрдүн айынан кайрылышат. Ошондо Теңир аларга куткаруучу менен арачыны жиберип аларды куткарып алат. Ошондо Мисирде Теңир өзүн көрсөтөт. Ошол күнү мисирликтер Теңирди таанышат, курмандыктарды чалышат, тартууларды алып келишет. Теңирге убадаларды беришет, аларды аткарышат. Ошентип Теңир Мисирди урат да айыктырат. Алар Теңирге кайрылышат, Теңир аларды угуп айыктырат. Ошол күнү Мисир менен Ашурдун ортосуна чоң жол салынат. Ошондо Ашурлуктар Мисирге, мисирликтер Ашурга келип турушат. Мисирликтер Ашурлуктар менен бирге Теңирге кызмат кылышат. Ошол күнү Исраил Мисир менен Ашурдан кийин 3-чү болот. Кудайдын батасы жердин ортосунда болот. Анткени Себайот Теңир ал жерге: "Менин элим мисирликтер баталуу, менин колумдун иши Ашурлуктар баталуу, менин мурасым Исраил эли баталуу" деп бата берет. 20-бөлүм. Ашур падышасы Саргон жиберген тартан Азотко келип, ага каршы согушуп, аны басып алды. Ошол жылы Амос уулу Ишаяга Теңир:
Бар, белиңден зумбалыңды чеч, бутуңдагы сандалыңды чеч деп айтты. Ал так ошондой кылды. Жылаңач жана жылаңайлак жүрдү. Анан Теңир мындай деди: "Менин кулум Ишая Мисир менен Эфиопия жөнүндө көрсөтмө жана жышаан болуп, 3 жыл жылаңач жана жылаңайлак жүргөндөй, Ашур падышасы Мисирди уят кылып, Мисир туткундарын, Эфиопиянын куугун туталып жүргөндөрүн жаш кары дебей, жылаңач, жылаңайлак кылып, белине чейин жылаңачтап алып жөнөйт. Ошондо өздөрү үмүт кылган Эфиопияны, өздөрү мактанган Мисирди көрүп үрөйлөрү учуп уялышат. Ошол күнү ушул өлкөнүн тургундары Ашур падышасынан куткарылышыбыз үчүн биз үмүттөнгөн Эфиопияга, биз жардам сурап кайрылган Мисирге мына эмне болду? Эми биз кантип куткарылабыз дешет." Ыйык элчи Петрдин 2 каты. 1 бөлүм. Кудайыбыз жана куткаруучубуз Иса Машаяктын адилеттиги аркылуу баалуу ишенимди биз сыяктуу эле кабыл алгандарга Иса Машаяктын кулу жана элчиси Шимон Петрден салам. Кудайды жана Теңирибиз Исаны таанып билүү аркылуу Кудай силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Бизди чакырып алган даңктуу, жеткилең Кудайдын кудайлык күчү бизге жашоо, такыба жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген. Буга биз аны таанып билүү аркылуу ээ болдук. Силер бул дүйнөдө үстөмдүк кылган жаман кумарлардан алыстап, Кудайдыкындай табиятка ээ болушуңар үчүн анын даңкы жана жеткилеңдиги аркылуу бизге кымбат баалуу жана улуу убадалар берилген. Ошондуктан силер да бүт аракетиңерди жумшап, ишенимиңерди жакшылык кылуучулукту, жакшылык кылууда эстүүлүктө өзүн-өзү токтото билүүнү, өзүн-өзү токтото билүүдө чыдамкайлыкты, чыдамкайлыкта такыбаалыкты, такыбаалыкта бир туугандык сүйүүнү, бир туугандык сүйүүдө бардык адамдарга болгон сүйүүнү көрсөткүлө. Эгерде бул сапаттар силерде бар болсо жана өсүп жатса, анда силер биздин Теңирибиз Иса Машаякты таанып билүү жолунда ийгиликсиз жана жемишсиз калбайсыңар. Ал эми бул сапаттар кимде жок болсо, ал сокур, көзүн жумуп алган, өзүнүн мурунку күнөөлөрүнөн тазаланганын унутуп койгон. Мына ошондуктан бир туугандар, чакырылганыңарды жана тандалгандыгыңарды уламдан улам бекемдөөгө аракеттенгиле. Анткени ушундай кылсаңар эч качан мүдүрүлбөйсүңөр. Ошентип силерге биздин Теңирибиз жана куткаруучубуз Иса Машаяктын түбөлүк падышачылыгынын эшиги кенен ачылат. Силер муну билсеңер да, чыныгы чындык менен бекемделсеңер да, бул жөнүндө силердин эсиңерге салып турууну эч качан токтотпойм. Көзүм тирүү турганда эсиңерге салуу менен силерди ойготуп турууну туура таптым. Анткени жакында көз жумарымды билем. Теңирибиз Иса Машаяк муну мага өзү билдирген. Силер муну менин көзүм өтүп кеткенден кийин да эсиңерден чыгарбашыңар үчүн аракет кыламын. Анткени Теңирибиз Иса Машаяктын күчү жана анын келиши жөнүндө силерге куулук менен ойдон чыгарылган тамсилдерге негизденип айткан эмеспиз. Биз анын улуулугун өз көзүбүз менен көргөнбүз. Себеби Машаяк даңктуу улуу Кудайдын "Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын" деген үнүн укканда, Кудай ата аны урмат сыйга жана даңкка бөлөгөн. Асмандан келген ошол үндү биз да укканбыз, анткени ыйык тоодо аны менен бирге болгонбуз. Андан сырткары бизде эң туура айтылган пайгамбарчылык бар. Таң агарып, таңкы жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга чейин караңгыда жарык чачкан чырактай болгон ушул пайгамбарчылыктарга кайрылып туура кылып жатасыңар. Баарынан мурда ыйык жазуудагы бир да пайгамбарчылыкты эч ким өзүнөн өзү айтпагандыгын билишиңер керек. Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес, аны Кудайдын ыйык адамдары, ыйык рухтун жетеги менен айтышкан.